шахмат oyununun padişasını қараңыз. Же болбосо сиз шахмат oyununun padişасы болушуңуз мүмкүн. Падыша деген сөздү синонимдик жактан чебери деген сөз менен алмаштырып түшүнсөңүз болот. Демек, биз сизди шахмат oyununun чебери болушуңуз мүмкүн деген сөздү айткыбыз келди. Бул нерсеге логикалык жактан ой жүгүртүп көрөлү. Мисалы, сиз жок эле дегенде өз мүнөзүңүздүн чебери болуп саналасыз. Бул мүнөздү сизчелик эч ким аткара албайт. Андыктан бул нерселерди айтпаганда шахмат чебери, күрөш чебери же болбосо кайсыдыр бир илимдин чебери болушуңуз мүмкүн. Илим дегенде, мисалы, музыка илиминин чебери же болбосо музыка илиминин падышасы Майкл Джексон деп коебуз. Ушул жерден суроо туулат. Математика илиминин чебери же болбосо математика илиминин падышасы ким? Ким математика илиминин падышасы? Мындай атактанга ким конулат? Класс аудиториясында мугалим математикалык суроону жазып жатты. Алгач 1, 2, 3 сандарын суммалап жазып, окуучуларга караган кезде жаш окуучулар мен жооп берем дегенсип, баары колун көтөрүп турушту. Андан соң эсепти бир аз татаалдаштырып, 1ден 6га чейинки сандарды суммалап жазды да, бул убакыт аралыгында окуучулардын да кол көтөрүлүүсү уламдан улам азайып баратты. Кийин бул эсепти толугу менен жазып, 1ден 100ге чейинки сандардын суммасын тапкыла деди. Гаус, а сен бул эсепти чыгардыңбы? Өзүнчөлүк кыйын сынат бул. Оба, агай. А бул эсепти кантип чыгардың? Бул эсепти окшош кошулуучуларга алып келүү жолу менен. Алгач 1ге 100ду кошуп алдым. Кийин 2ге 99ду коштум. Жыйынтыгында 5050 саны келип чыкты.
Келиңиздер эми бул сумманы иреттүүлүк, тартиптүүлүк менен жазып алалы. 1ден 100гө чейинки сандардын суммасы. Чындыгында жаш окуучулар бул сумманы табуунун даяр формуласын билишпейт эле. Анда бул эсептин жообун кантип таап алышты? Ал эми Гаусс алгач 1ге 100дү кошуп алды. Андан кийин 2ге 99ду. Андан соң 3гө 98ди. Ушул тартипте кошуп отуруп, акырында 50гө 51ди кошту. Баары 101 санын берет. Мындан суроо пайда болот. 101ден канча ол? Демек, 101ди 50 жолу өзүнө өзүн кошуп отурбай, жөн гана 50гө көбөйтүп койсок, 5050 саны келип чыгат. Анда 1ден 100гө чейинки сандардын суммасы 5050 болот. Жаш окуучулардын айрымдары бул эсепти чекенен кошуп баштайт. Бирок ал көп убакытты талап кылгандыктан чыгаруу бир аз оңтойсузураак эле. Ал эми айрымдары башы жетпей таптакыр ойго батып калышат. Бирок алардын арасында өзгөчө зээндүү, шыктуу, таланттуу бала бар болчу. Анын логикасы жана ой жүгүртүүсү чындыгында күчтүү эле. Математикага болгон жөндөмү күчтүү болгондуктан жада калса эл алдында жана ааламга математиканын падышасы деген атак даңкы кеткен болчу. Ал эми анын толук аты жөнү Карл Гаусс Фридрих, немистин математик, физик, астроном, механик. 1777 жылы азыркы Германия мамлекетинде карапайым үй бүлөдө төрөлгөн. Анын атасы жөнөкөй гана багбанчы жана курулушчу болуп иштеген. Ал эми апасы курулушчунун кызы болуп кат сабаты жок, тамгаларды жана сандарды билген эмес. Ошондуктан да уулунун төрөлгөн жылын жана туулган күнүн жазып кала албаган. Гаусс кийинчерээк чоңоюп, кээ бир маалыматтарга таянып, өзүнүн төрөлгөн жылын жана туулган күнүн тактап аныктап чыккан. Анын математикалык изилдөөлөрү көптөгөн белгисиз нерселерди ачууга себепкер болду. Иши кылып, бул жөнүндө айта берсек, чындыгында сөзүбүз түгөнбөйт. Математика илимдердин, ал эми арифметика математиканын падышасы. Карл Гаусс Фридрих.